Topçugül Şaydullayeva. Orunça. Angeme. Jayqısın susu girgilt albu takkan daryanın eki jegi te tuğ başdan garasan şahmat taktayın elestetet. Жерди көптөгөн төрт бурчуктарга бөлүп тегизлеп, чекелерин чым баткак менен тосуп, ага суу толтуруп, суу боюнун эли күрүч айдашат. Күрүч суу ичинде бышат. Муну шалыкерлер шалыпая деп аташат. Күрүч бышканча суусун карап чөйүн отоп, кыскасы кетмен көтөргөн, шымын тизесине чейин түргөн, жылаң аяк, таманы турулган эркектер менен аялдар жай бою отоп суусун карап, шалыпаяны айланчыктап жүрө беришет. Бу албуу таккан дарыяга ишенич жок. Жамгыр жааган күнү катуу кирет дейсиң, жээктен ашып, шалыпаяга чейин жетет. Карап тосуп турбасаң, ошол жыл күрүчсүз каласың. Асманда булут айланып, жаан себелей баштагандан тартып, шалыкерлер жээкке келип, ар кимиси өзүнүн шалыпаясын тегерене чуркап, тосмолорун бекемдей башташат. Ошол күнү жамгыр катуу жаады. Күндүн күркүрөгөнү сайды жаңыртып, ага кошулуп, кетмен көтөрүп ары бери чуркаган шалыкерлердин бири-бирине кыйкыра сүйлөгөнү, шалыпаяны улам жиреп кирип келаткан албут дарыя шокуму бир заматта бир айыл элин чакчелекейге салды. Али бой жетелек эки өспүрүм уулдары менен шалыпаясын селден коргоп, улам балдары сайдан ташыган таштарды шалы четине тизип, аларды чым менен бекитип, кара терге түшүп жаткан Бүсаранын оюнан үйдө төшөктө ооруп жаткан ери кетпей турду. Жарым жылдан бери ооруйт, айыгып кетер бекен. Кара ишке жарабай калды. Күн санап алдан тайып барат. Кетмени менен чым оодарып жаткан Бүсаранын колдору өзүнүкү эместей, кыймылы башка. Кетмени улам колунан ыргыйт. Башындагы жолугу сыйгаланып бетине түшөт. Буттары баткакка тайгаланат. Жаны жер тартат. Бирок жаан жаап, баары жапатырмак күрүч камын жеп жатса, буга антип отуруп алат. Баары бир ал күч менен боюн жыйнап, элге окшоп шалыпаясынын четтерин бекемдей берди. Тегерегиндегилерге сыр алдырбады. Ошол маалда үй тараптагы дөңдөн «Орунча апа!» деген катуу үн угулду. Бүсара бу жаанда өзүн чакырып жаткан үндөн чочуп кетти. Карай салса бой жетип калган өгөй кызы алыста туруп колун булгалап, аны чакырып атат. Абдан шашкалактап алган. Сайга чуркап түшүп келбей, кыйкырып жатканына караганда иш башкача. Эрине бирдеме болгонго. Ичинен ушинтип ойлонгон Бүсара кетменин ыргыта коюп, дөңгө чуркады. Анын артынан «Ай, Орунча, сел катуулап атат, шалыңдан айрылып калба» деген кошунасынын үнү угулду. Бүсара ага үн катпады. Артын бир карап алды да, аттап-буттап кызга жетти. Кыздын көздөрүнөн аккан жаш бул анын башынан ылдый куюлган катуу жаанда да жүзүнөн көрүнүп турду. Кыз Орунча апасын кучактап ыйлап жиберди. «Атаң кандай?» Нес баскан Бүсара башка эч нерсе дей алган жок. Кыз да ыйлагандан башка эч нерсе дебеди. Экөө шашып үйгө келишти. Алар дарбазадан киргенде үйдөн фельдшер жигит чемоданы менен чыкты. Бүсара кызды үйгө кире бер деди да, өзү фельдшерге жакын келди. «Орунча жеңе», деди фельдшер жүзүн убайым чалган аялга өктөм сүйлөдү. «Абамдын кан басымы түшпөй жатат. Канында канты да көбөйүп кеткен окшойт. Акыбалы жакшы эмес. Машина таап эптеп районго жеткирүү керек. Мен азыр ага укол бердим». Ушинткен фельдшер кол чатырын жазды да, төбөсүнө коюп шарт бурулуп дарбазадан чыгып кетти. Бүсара аткан бойдон үйгө кирди. Күйөөсүнө кызы дарыларын ичирип жатыптыр. Ал өң алеттен кеткен эринин жанына барды да, чөк түшүп отура калды. Мен азыр машина таап келем. Атасы, сен ооруканага барышың керек». Бүсара ыйлай баштады. Анын көл шал суу болгон кийимин, чачтарын сел менен алышып жатып чарчаганын, санаа басып муңайганын көргөн эри шуу үшкүрдү. Анан жаздыгын өдөлөтүп, башын бийиктете отурду да, аялынын колдорун бекем кармап өзүнө тартты. «Бүсара, бери болчу». Күйөөсү каргылданган үнү менен тилин араң күрмөгөндөй сезилди. Келин эрине жалт карады да, жүрөгү аңтарылып кетти. Анын көздөрү башкача эле. Ал аялдын ушундай бир карады дейсиз. Анда ага деген мээрим да,
ыраазылыкта, жакшы көрүүдө, коштошууда баары турду. Büsara bul gözdөрдү карай албай, күйөөсүнүн жаздыгы четине бети менен кулады. Үнсүз ыйлай берди. Өлүм алдында жаткан эркек аялынын суу болгон чачтарынан шалып аянын жытын туйду да, дайра боюнун шамалын сезди. Шалдыраган денеси чыйрала түштү. Бирок кекиртегине тыгылган көз жаштан сүйлөй албады. Айтар сөзү көкүрөгүндө турду. Бул сөздү ал мурда эле айтайын деген. Азыр айтпаса эми качан айтат? Büsara, күйөөсү аялынын чачтарынан акырын сылап, үнү пас чыкты. Сага ыраазымын. Энесиз балдарга орунча эне болдуң. Сен эми балдарга орунча эмес, өз энесиң. Аларды сага тапшырдым. Эрежеге жеткир. Чайын ич. Эри ушуларды когурап жатып, ичкен дарысынын таасиринен алсырап уктап кетти. Büsara суу болгон кийимдерин которууга да убакыт кетиргиси келбеди. Шөмтүрөгөн акыбалында машина издеген үйдөн шашып чыгып кетти. Жамгыр дагы эле басылбады. Айылдын Өдөк көчөсүндөгү машинеси бар жалгыз үйгө жеткенче анын көз алдына 10 жыл мурдагы анын тагдырын өзгөрткөн окуялар улам тартыла берди. Кара чач кемпирдин үй бүлө күтүп, баран шаран жашап жаткан жалгыз кызы төрөттөн капыс каза болуп, кайгыга мөгдөп жыл бою үйүнөн чыкпай жатып калды. Анын акыбалы күйөө баласында, кызынан калган 5 небересин да чочутту. Бул да өлүп калабы деп коркушту. Күн жылып, ала шалбыр жаз башталган маалда капкара болуп арыктаган кемпир үйдө болду. Ал ичинен сызып, бир чечимге келгендей күч менен ордунан эптеп турду да сыртка чыкты. 2 күндөн кийин неберелеринин эң улусун ээрчитип алып, төркүндөрүнө, кошуна айылга жөнөп кетти. Таш боор тагдырга моюн сунган кемпир бул айылдан күйөө баласына келинчек издеп жүрдү. Тагыраагы кызынын ордун баскан өзүнө орунча кыз, неберелерине орунча апа издеп жүрдү. Кемпир бул ишти бүткөрмөйүн, эч жака кетпесин түшүнгөн, анын акыбалына боор ооруган туугандары жапырт кол кабыш кылып, айылдагы 2 рет күйөөгө тийсе да төрөбөй ажырашкан, көз өтүп кеткен алсыраак туугандарынын кызы Büsara аттуу жаш келинди таап беришти. Кара чач аны түз эле үйүнө өзү ээрчитип келди. Büsara анын үйүндө 1 айга чамалаш туруп калды. Кара чач кемпир сандыгын ачып келинди жасанта кийинтип, "Бул менин орунча кызым. Жакында кызымдын ордун басып балдарына эне болот" деп айылдагыларга ачык эле тааныштырып, той аштарга өзү менен кошо ээрчитип жүрдү. Кызынын ашын бергенден кийин Büsarаны кемпир өз колу менен күйөө баласынын үйүнө узатып, күйөөгө берди. Ошол Büsara орунча кыз, орунча аял, орунча эне болуп калды. Ал аз келгенсип, кайнелери да аны орунча жеңе дешет. Ошентип отуруп, өз аты биротоло өчүп, орунчага айланды да калды. Büsara буга териккен эмес. Ал бала чакалуу эрлүү болуп калган үчүн баарынан да кара чач кемпирге ыраазы эле. Ал орунча болууга бар аракетин жасады. Кара чач кемпирди өлгөнчө эне катары карап бакты. Энесинен эрте калган биринен бири кичинекей балдарды жакшы көрүп, мээримин төгүп чоңойтты. Büsara баарына жакты. Балдарга да, күйөөсүнө да, кемпирге да, айыл апа, тууган туушканга да. Ал өзүнүн орунча атына эбак көнүп бүткөн. Кокус күйөөсү кээде аны өз атынан чакырып калса чочуп кетчү. Анткени ал бир өтө маанилүү, олуттуу нерсе айтар да, же ачуусу келгенде муну өз атынан чакырып калчу. Жай учурда күйөөсү муну Büsara дебейт эле. Келин машинени айдатып келгенче күйөөсүнүн туугандары үйүнө чогулуп калыптыр. Айылдын аксакалдары, кадыр күткөн аттуу баштуулар дагы жүрүшөт. Күйөөсү машинеге отуруп ооруканага жөнөрдөн мурда чогулгандарга коштошкондой кайрылды. "Агайын туугандар, не бар не жок чакырганым, мындан ары менин аялымды орунча дебей, өз ысымынан Büsara деп айтып жүргүлө. Büsara орунчадан өзгө айланды. Силерден өтүнчүм да, айтар керезим да ушул." Ушул сөздөрүн эптеп айткан күйөөсү ооруканага баргандан кийин көп өтпөй каза болду. Бирок Büsarаны болсо эч ким өз ысымынан айткан жок.
Туугандары да, айылдаштары да көнгөн адатынча, орунча дей беришти. Бүсара буга тарынган эле жок. Аны түйшөлткөн нерселер башка эле. Атадан да, энеден да эрте калган балдарды муңайтпай багып чоңойтуу, эл катарына кошуу. Ал күйөөсүнүн керезин аткарып, баарын эрежеге жеткирип, чайын ичип, кары барып калганча балдарына дем болуп жашады. Ал каза болгондо да айылдыктарга орунча өлүптүр деген кабар тарады. Чыгарманын аягы. Аңгеменин автору Топчугүл Шайдуллаева. Үн коштоп аудиолоштурган Эрнест Кыяз.